Роддомдорго катуураак көңүл буруп атам. Мамлекетибизде балдарыбыз жакшы шарттарда, келиндерибиз, кыздарыбыз жакшы шарттарда ушу төрөш керек. Балдарыбыз жакшы шарттарда төрөлүп өсүш керек. Көбүрөөк болушубуз керек кыргыздар. Тегерегибиз бүтүндөй эле билесиңер. Көп, биягы миллиард, тиягы миллиондогон 10 миллион, 20 миллион, 40 миллион болуп жатышат. А биз ушуга көңүлдү катуураак бурушубуз керек. Акыркы маалдарда биз ушуга көңүл бурбай койгонбуз. Айтсаң эле айтышат, ой, кайсы жерге барса да баланы көп төрөткүлө деп айта берет экен деп. Бул тамаша эмес, бул чындык. Буга биз жакшы көңүл бурушубуз керек. Мен мына ата катары айтайын, чоң ата катары айтып атамын. Келиндерибизге, кыздарыбызга кайрыламын. Биз шарттарды түзүп беребиз, Кудай буйрса. Тоо жерлеринде төрөгөн келин кыздарыбызга мына мен былтыр айттым эле, президентибиз ошого жараша указын чыгарды, өкмөт токтому чыкты. 2026 жылдын 1-январынан баштап төрөлгөн биздин тоо жеринде төрөлгөн балдарыбыздарга 4-чү балага 400 миңден баштап 10-чу балага чейин 2 миллион сомго чейин берилет. Ар бир балага. Мына, пожалуйста, төрөй турган келиндерибиз Москвага барып иштебей, же башкага барып иштебей эле төрөп эле жакшынакай болуп үйдө отуруп, бала чаканын санын көбөйтүп эле айлыкты көбүрөөк алып отурса боло берет. Ага мамлекет күчү жетет, Кудай кааласа.